Assalamu alaikum. Bugün 19 iyun 2025 yıl. Biz bundan aldığımız videoda uşul жерге капельный başlarına monday çelek koyup anan klonka salıp астынан ошол шлянги өткөрүп ошо капельный кылып помидор, бадырың, анан дарбыз коон аз гана мында болгарский эккенбиз. Ошол эккен учурубузда 30 апрель эле. Азыр ошондо майдын башы деп коелук, азыр июнь. 1,5 ай, эми 2 ай болду да. Ушул 2 айда мына азыр көчөттөр чоңоюп, уже түшүм берип жатат. Азыр мына бадырыңды тердик мына. 2 катар бадырың эккен элек. Ошону мына азыр терсек ушунча чыкты. Арасында мына базардан эле жөн эле уруга алынган Самарканди дедиби, кандай деди сортун, ошол жылтыраак бадыраң экен. Анан Шакти деген сорт жакшы экен, өтө мол түшүм берет экен да. Ушул мына котур бадыраң. Ушундан да эккенбиз. Бир катар бул ошол Шакти деген нормальный. Анан наркы катар, наркы жылтыраак бадыраң. Ошолор салды. Ошо өзүмө видеого тартып коеюн деп мен кылдым. Ошо капельный кыса жакшы эле экен. Ошо баштарында челектери коюлган. Ошо челектерге эле суу куюп коебуз да. Ошону менен эме боло берет. Азыр дагы гүлдөп, дагы түйүп нормальный. Эми помидорлорго келсек, помидорлор полный түйгөн мына. Помидорлор да нормальный. Бирок азырынча быша элек. Эми кызарып баштаса керек деп турабыз. Бирок ушундай полный түйгөн помидорлор. Башында моундай челектери коюлган. Ошо челекке куйсаң эле ар биринин түйүнө суу жүгүрөт, суу барат. Ушундай. Мына помидорлор салган арасында. Эми бул жерде бизде жер кичине болуп калды дагы, огород. Жакын экилип калган просто. Ошонун анан кичине мындай жиш болуп калды да. А так нормальный, түшүм нормальный болуп атат. Анан бир 10 штук дарбыз, 10 штук коондун уругунан дагы таштап койдук эле. Дарбыздар дагы мына чыккан, ошол таштагандан кийин өсүп, азыр дарбыздар дагы түйгөн. Азыр видеого кандай көрүнөт? Мынакей. Уже түйүп чоң-чоң болуп калып атат. Дарбыздар дагы нормальный түйгөн да. Мен өзүм дыйканчылыкка көп деле мурда кызыкчу эмесмин. Быйыл эми кичине кызыгып эгип көрөйүнчү дедим дагы. Мына эктим. Дарбыз деле мени жакшы экен. Мына уже чоң-чоң болуп калды. Ушундай. Биз эми дыйкан эмеспиз, жол жоосуну билбейбиз кандай кылат. Бирок ошол өзүбүз эле аракет кылып өстүрүп мына карап жатабыз. Ушундай. Дарбыздар түйгөн. Чоң-чоң болуп калды мына дарбыздар. Буйруса бышса жейбиз да. Мына бул жогор жагыда коон эгилген. Az koondordan tüygen emez bas köreliçi. Naki koondan koysak koyup mına. Koondor dağı mına tüyüptür. Bulardan uca çoğayıp kaldı. Tak. O edip canlıdan tüyüp çoğayıp geletkanlarım var. Өлкеле бизде жиш эгилип калганда ошол тар болуп, бизде азыр ошол токой болуп кеткен. Ошондон эле атак нормальный. Жакта болгарскийлер дагы эгилген, бирок булар кийинчерээк неме болгонуга эми мына гүлдөп баштаган. Ушундай. Бул жерде
Alma көчөт бар еді. Алмадағын биыл нормальный салдым. Мына тартып қояйын. Қараң, ол жерлері вообще дәділ салған. Мәке, жинді. Шоз. Анан бұл жерде мына қарели көчөт дагын егілген, ешқанша болду, bir 3-4 жыл бы, точно билбейм. Бирок карели дагын жакшы экен. Мындай мол салат экен. Түшүмдү зор берет экен. Бирок баасы арзан экен. Кичине биз саттык. 20 сомдон алат экен бизде, Лейлекте. Ошо 20 сомдон сатылды. Карели бирок ушундай салганын караңыздар, вообще жинди салган ал жерлерин кара. Охо, машалла.